Ассаламу алейкум достор. Кыш учурунда субукта автоунааны канча убакыт жүргүзүп туруш керек? Мына ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде эскиде машинаны суусун 90го чыгарып, анан айдап кетиш керек деген бир көз караш бар. Мына ошол көз караш канчалык деңгээлде туура, ошону талкуулайбыз. Бул жерде көрүп турганыңыздай ДВС, ички жарылуу, толук датчиктери менен көрүнүп турат. Мына ушул кандай иштейт? Мен силерге азыр толук көрсөтүп берем. Демек туугандар, ошону талкуулаш үчүн биринчи айта кетчү нерсе, автоунаанын канча убакыт жүргүзүп туруш керек? 30 секундадан 60 секундага чейин. Андан кийин 2000 обороттон ашырбай машинаны жайыраак айдаса, помпалары иштеп, ысытуу системасы тез болот. Андан сырткары обороттагы көп болгондо жарылуунун саны көбүрөөк болот дагы, машина батыраак ысыйт. Негизи заводской стандарт боюнча ошондой. Эми ал кандай уюштурулат? Мен бул жактан көрсөтүп берейин. Көрүп турганыңардай бул жер цилиндр, поршень, клапандар, свеча, форсунка. Эмне жарылуу боло турган биздин казаныбыз мына ушул жер. Бул жерде туугандар автоунаанын холостой ходун биринчи талкуулап алайлы. Коленчатый валдын обороту орточо 650ден 950гө чейин, ортосу 720 болот. Демек, 1 минутада 720 жолу коленчатый вал айланат. Коленчатый вал бир круг кылганда 2 поршень чыгып түшөт, ал эми дагы бир круг кылганда экинчи поршень чыгып түшөт. Тактап айтканда бул 2 жолу айланганда поршендар очут менен чыгып түшөт. Поршень 2-2ден чыгып түшөт, ошон үчүн получается 720-ны 1 минутага 60га бөлгөндө 12, ал эми 12-ни 2-ге бөлгөндө 6. Демек, 1 секундада бир поршенда 6 жолу жарылуу болот. Ар бир жарылуу болгондо биринчи поршень алып чыгып бул жерге кысканда, пиковый точкада, ошо кысылуунун эсебинен 400 градус ысыйт. Суу эске салсак, жөнөкөй суу кайнашы, мисалы 100 градус, бул андан 4 эсе жөн эле кысылуунун эсебинен пайда болот. Ал эми ошол жерде свеча иштеп, ошол жерде жарылуу болгондо, жарылуунун эсебинен бензиндер 2000ден 2500 температурага чейин ысыйт. Дизелдер 2500ден 3000 температурага чейин ысыйт. Эми ушундай жылуулуктан секундасына 6 жолу жарылуу болгондо 30 секунддун ичинде бул цилиндр айдап кеткенге даяр болот. Бул жердеги мына айланасында турган жашылдын температура, рабочий температурасы заводдун стандарты боюнча 85ге 95 болуп эсептелет. Бул ошол айланасындагы музатуучу суунун температурасы. Ал эми бул эки стенканын температурасы болсо орточо 150ден 250гө чейин болот. Бул жерде секундасына 6 жолу жарылуудан 30 секунд жарылуу болгондо туугандар 180 жолу жарылуу болот. Бул стеналар бул температурага чыгып бүтөт. Мына ошол температурага чыккандан кийин машинаны жайыраак айдап кетсек болот. Эми көп адамдар 90го чыгарып, анан кийин айдайт. Мен ошонго бир түшүнүктүү мисал караңыздар. Түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Силер казанга суу кайнатайын дедиңер, очокко койдуңар. Эми очокко от жагып баштады. Эми бизге көп адамдар мына суу жүзгө чыкканда кайнайт. Машинаныкы 90, рабочий. Ушунга чыгыш керек деп ойлойт. Бизге казан эмес, балким мына очоктогу температура важный. Очок даяр болгон болсо, биз машинаны уже шашпай айдап кете беребиз. Айдаган учурда эми обороту керегинен ашыкча болгондо, уже помпадагы жакшыраак айландырат. И бул жерде дагы жарылуунун саны тактап айтканда 30 секундда 80 деп айтып аткан 180 жолу жарылуу десек, эми биз айдап кете турган болсок, анда оборот 2 эсе, 3 эсе, мисалы жөн турганда 720 болуп аткан болсо, 200 000 оборотко чейин айдап аткан болсоңуз, 3 эсе. Бул дегени мындай жарылуудан 3 эсе көп жарылуу болот дагы. Бул жердеги температура батыраак көтөрүлөт жана айланууда батыраак болот дагы. Сизге керек болгон 90 градус температура эртерээк келет. Ошол себептен 30 секундтан 1 минутага чейин ысытып туруп айдап кетсек, бул туура болот. Эми андай кылбай 90го чейин ысытып, арадан 10-15 минутта өткөндөн кийин айдай турган болсок, эмне болот десе,
Бул жердеги бизде инжектор системага жооп берген форсунка, свеча, лямда, катализатор деген буюмдарыбыз булар чоң оборотко ылайыктап жасалган болот дагы. Кичинекей оборотто же болбосо бош иштөө деп айтат аны. Бош иштөө учурунда буларга кир тез топтолот дагы. Буларды бат-баттан тазалап турушка алып келет. Ошол себептен автоунааны туура колдонобуз. Ошол учурда автоунаанын өмүрү узарат. Бул видеону автоунаа сүйгөн, автоунаа айдаган ар бир айдоочуга жөнөтүп коебуз. Ой пикир жазабыз, баарыңарды окуйбуз. Видео пайдалуу болгон болсо бизди колдоп коштоп туруңуздар. Биз силер үчүн дагы да көбүрөөк видео чыгарганга аракет кылабыз.